Жалпысынан Мен үйүм 2021-26 программасынын алкагында 9 миллиард 158 миллион сомго 3902 насыя берилген. Быйыл дээрлик 1400 кыргызстандык жалпы суммасы 2 миллиард 936 миллион сомдук ипотекалык турак жайга ээ болду. Насыянын орточо суммасы 3 миллион сомду түзөт. Үстөгү 4% менен 25 жылга чейинки мөөнөткө берилет. Мунун ичинен ошо дээрлик жарымы аймактарда биздин ошо Кыргыз Республикасынын турак жай каржылоо деген программасы бар. Бул немис Германия өнүктүрүү банкы менен чогуу каржыланган программа болчу. Ошонун негизинде дагы аймактарда ипотека берип, банк аркылуу ипотека берилип жаткан ушул жылы. 2024 жылдын 3 жана 4 кварталына карата Бишкек жана Жалал Абадта мамлекеттик ипотекалык программанын катышуучулары үчүн курулуп жаткан 3000ге жакын батирди бүткөрүү пландалууда. Баалары базар баасынан төмөн болот. Жалпысынан МИК ар бир облуска 2000 ипотекалык батирлерди курат. Учурда жер тилкелерин бөлүп берүү жана долбоорлоо иштери жүрүп жатат. Жалпысынан Бишкек шаарында 7000 батирдин курулушу башталды. Аймактарда Жалал Абад шаарында 650 квартира курулуп атат. Бирок ушул эле учурда эмки жылкыга биз пландап атабыз өлкөнүн ар бир аймагында. Буга чейин белгилеп кеткендей эле Ислам өнүктүрүү банкынын каражаты план боюнча ар бир областта турак жай курууга багытталат. Жалпысынан 2000 батир курулуу өлкө аймактарында жалпысынан 2000 батир курулуш пландашууда. Учурда мамлекеттик ипотекалык компания 3 программанын үстүндө иштеп жатат. Бул жеткиликтүү социалдык жана жеңилдетилген ипотека. Пайыздык чен программага жараша 4%дан 8%га чейин. Ушул жылдан баштап мамлекеттик ипотекалык компания белгилеп кеткендей курулуш иштерине басым коюп атат. Анткени баарыбызга белгилүү болгондой Бишкек шаарында турак жайдын баасы өзгөчө көтөрүлгөн. Акыркы жылдары курулуп жаткан үйлөр рыноктогу баадан кыйла төмөн болот. Белгилей кетсек, 2024 жылы республикалык бюджеттен ипотекалык батирлерди курууга 2 миллиард сом бөлүнөт. Мындан тышкары Кыргызстандагы турак жайды каржылоо долбоору боюнча макулдашуунун алкагында Сауд өнүктүрүү фонду тарабынан 100 миллион доллар берилет. Келерки жылы Азия өнүктүрүү банкы тарабынан бөлүнгөн 79 миллион АКШ доллары МИКтин эсебине түшөт. Бүгүнкү күндө уставдык капитал 15,5 миллиард сомду түзүп, келечекте донордук каражаттарды тартуу менен дагы көбөйөт. Рахат Кыдыр Токтоева, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.